Күндө Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин билдирмесине ылайык ноокат районунда 3 жаңа анализдер чыкты. Ошонун негизинде бүгүн 20 мартынан баштап ноокат районунда өзгөчө кырдаал режим киргизилди. Буга чейин дагы ноокат районунда алдын алуу иштери жүргүзүлгөн. Бүгүндө биздин саламаттык сактоо кызматкерлери даяр азыр ошол окуган жарандар стационарга жаткызылган. Аларды саламаттык сактоо кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Анан дагы кандай учурлар катталат ал белгисиз, бирок биз ошону алдын алууга даярдыкты көрүп жатабыз. Ноокат району боюнча 700 орунлук койка даярдалган, мүмкүндүк бар жок даяр. Тамак ашы, медикаменттер боюнча камсыздуулук ич. Канча кишиден аныкталып сонда? 3 киши. Кайсы айылдардан тургундары? Бул мен айылдарды айтпай эле коеюн, жаңы ноокат айылдык менен анан Зулкуев. Алар кайсыл жактан келгендерден табылып атат сонда? Бул жарандар кичи арчы сапарынан келишкен. Бизге окшардан учуп келишкен. Негизинен булар Жизда шаарынан кичи арчы сапарынан келишкен жарандарыбыз. Анан алар кайсыл жана компания менен учкан жөнүндө аныктандыңыздарбы? Кагаз жүзүндө аз аныкталган бар. Негизинен алар буга чейин биз ушу кичи арчы сапарынан келгендерди баардыгын көзөмөлгө алынган. Буга чейин анализдер жүрөттү. Ошол бүгүн ушул 3 жарандан анализдер ушундай берилген. Алар ошол учуп келгенден кийин эле обсервацияга жаткырылганбы же бул кийин сиз мына сузактан учур катталгандан кийин анан текшерип баштадыңыздарбы? Булар ошол күнү булар обсервацияга жаткызылган эмес. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, саламаттык сактоо өзүнүн эркинчилиги бар, алгоритмдери бар. Кайсы учурда келген учурда жаткызылат, кайсы учурда жаткызылбайт обсервацияга, кайсы учурда үй көзөмөлүндө болот. Булар баардыгы учетто болгон үй көзөмөлүндө турган бар. Ашыкча мына контактированияден алыс болуп, булардын түшүнүү иштери келгенден бери биздин саламаттык сактоо кызматкерлери. Анан ал 3 киши канча киши менен байланышта болгонун ошолорду аныктадыңыздарбы? Азыр баардыгы аныкталып такталып. Канча киши менен байланышта болгон? Азыр так маалымат айта албайм. Бул иш-чара бүтө элек, бул өтө кыйын иш-чара билесиздер. Бирок уже жыйынтыктап калдык. Уже бүгүнкү күндө азыр маалымат берилсе, ошол контактка кирген адамдар менен дагы саламаттык сактоо кызматкерлеринин сунуштарына. Өзгөчө кырдаал киргизилет Ноокат районуна деп атасыз. Буну кандай түшүнсөк болот? Өзгөчө кырдаал бүгүнкү күндө киргизилди. Бул деген сөз биздин мына ушу районубузда болгон каттоолуу чектөө болот. Бул деген сөз эми жолдор жабылбайт, бирок мындай санитардык нормаларды сактап, өзгөчө мына биздин жарандардын коопсуздугуна өзгөчө маани берилип, бул жерде саламаттык сактоо кызматкерлери, укук коргоо кызматкерлери, жергиликтүү бийлик кызматкерлери бүт ушул орунду алдын алуу, жайылтпоо максатында бул иш-чаралар киргизилди. Бүгүнкү күндө Ноокат районунда акыбал жакшы, азык-түлүк жагынан эч неме ажиотаж жок. Эми өзүңүздөр билесиздер, башында бир аз туура эмес маалыматтар таркап, кичине ажиотаж болгон, бирок бүгүнкү күндө азык-түлүк менен камсыздоо болуп атат. Күнүгө биз көзөмөлдөп атабыз, бааларды көзөмөлдөп атабыз. Базар иштейби, иштебейби? Базар иштейт, азык-түлүк дүкөндөрү иштейт, бирок баягы билесиздер, башаламан сооданып токтотобуз. Мына ушу санитардык нормаларга жол берген бардык дүкөндөр иштейт. Эми өкмөт токтому бар, 50 пасадочный местинен ашыкча столовыйлар, кафелер, алар жабылып, оюн зал, немелер, бильярдтар, башка немелер, алар уже жабылган. Ноокат районунун кичи ажылык сапарына канча адам барган өзү негизи? Бардык айыл өкмөттөрдөн барбы? Жок, бардык айыл өкмөттөрдөн жок, бирок приблизительно эми бул ажылык сапар билесиздер, ар бир айда 2-3 жол барып атат да.
кайсы учурду айтабыз десек, акыркы учурларда Ноопат районунан 160-170 жакын адамга жакын адам келген. Ошол баягы бизде мына маалыматтар чыкканга жараша биз 160га жакын адамды тактадык. Булар боюнча бизде так маалымат бар. Кайсы рейсте келген, качан келген, бүгүнкү күндө бардыгы көзөмөлдү турушат. Үй карантин деп айтпайт, мына врачтар тили менен үйдө кароодо турушат. Булар менен тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлгөн, анализдер алынган, бардыгы саламат сактоо кызматынын көзөмөлдү турат. Азыркы ушул коронавирус аныкталган айыл өкмөттөргө блокпосттор коюлуптур да, биз келе жатканда көрдүк. Ошол блокпосттор коюлуп, элдерге түшүндүрүү, бирок элдер айтат, бизге түшүндүргөн жок, биз билбей жатабыз, эмнеге токтотуп жатат, бизди киргизбей чыгарбай жатат депчи. Элдерге түшүндүрүү иштери мына акыркы мына Кыргызстанда коронавирус аныкталгандан бери күч алуу эле жүрүп жатат. Калысаңыз мына базарда деле радио үзүлгөндө айтылып атат. Мына маалымат каражаттарында айтылып атат. Анан кийин өзүңөр билесиздер, социалдык тармактарда да айтылып атат. Бул жөнүндө биз мисалы мына мектептер жабылды, мектептердин мугалимдерине айтылган, ата-энелерге айтылган бардыгына түшүндүрүү иштери болгон. Бул жөнүндө жумуш жүрүп жатат. Эми албетте биз азыр түшүндүрүү иштерин дагы улантабыз. Бул боюнча ар бир айылда бизде жергиликтүү бийликтин менен кошо каалоочулар менен дружиналар түзүлгөн. Ошол дружиналарда ушул түзүлгөндөн бери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Biz hazır geç kalıp kaldık da, akırkı şu 3 jaran karantinge kaldık. Жалпы маалыматтан баштайбызчы, аларды кайсы айылдын жарандары болгон. Biz hazır интервьюдан кечирип калдык да, бизге да толук кандуу маалымат керек болот. Мен азыр айыл өкмөтүнө айтайын, жаңы Ноопат өкмөтүнөн анан кийин Зулкулов айылы. Алар жалпы 3 жара. Канча жаштагылар, жеңил түрүнө калганда азыр кайсы жакта дарыланат, ошол боюнча жалпы маалымат айта бериңиз. Бүгүнкү күндө ал 3 адамдын өзүбүз атайын уюштуруп койгонбуз, буга чейин эле өзүбүздүн бул жерде 40 койталуу дагы месталарда айыл өкмөтү уюштурган ошол жерде мүмкүндөр саламат сактоо кызматкерлеринин көзөмөлүндө жатышат. Буга чейин эле алар көзөмөлдө болгон. Кечээ анализдер ушундай чыкканда бул жерде көзөмөлдө. Алар менен контактта болгондор аныкталып обсервацияга. Бүгүнкү күндө обсервацияга контакт болгондорду жаткыза элекпиз, бирок бардык түшүндүрүү иштери, үйдөн чыкпоо режими ошондорду өткөзөт. Канча жаштагылар аныкталды? Жаштар канча? Аныкталды, азыр мен жана окудум эле, эң жашы 60-жылкы, анан кийин 49-жылкы мындай бир жаш. Эми өзгөчө кырдаалар өзгөн эмне кантка киргизиптир, кандай болуп атат, эмне базарлар жабылып кандай? Алдыдагы өзгөчө кырдаал боюнча. Өзгөчө кырдаал жазып эле айттым эле. Жумир себеби мына биринчиден алдын алуу, анан кийин ушул орунду таратпоо максатында кылып атабыз. Биздин жарандар коопсуздук сактоо максатында чектөөлөр болот. Эми чектөө буга чейин эле болгон, билесиздер. Азыр эле элек асалтышмесинин кафелерде жатканбыз, санитар нормаларды катуу текшерип чыкканбыз, дезинфекция иштери жүргүзүлгөн баардык мекеме ишканаларда, соода дүкөндөрүндө. Эми мына өзгөчө кырдаал режим киргизген себеби ушул элдерди түшүндүрүп, мындай керек эмес жерлерде топтоолорду жок кылып, ошол эле максатта киргизилди. Дүкөндөр, азык-түлүк дүкөндөрү баардыгы иштейт. Анан албетте базар баягы башалман соодалар токтойт. Башалман кандай соода түйүндөрүнө жылдырылабы же базарлар? Мен дагы бир жолу айттым, стационарда, орусча айтканда, ошо дүкөндө стандарттуу түрдө соода кылгандар иштей берет. Сырттан айылына кайтып келгендер кире алышабы өзүнүн айылына? Кире берет. Биз эмне үчүн блокпостторду коебуз азыр? Ошол жерде дезинфекция болот. Ошол максатта коебуз. Анан кийин билбеген, башка жакка барган, бир себепсиз конокко келип башка кылган адамдарды кайтарып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол максатта биз аш тойлорго тыюу салып көзөмөл болуп атабы? Аш тойлорго тыюу салынган, токтомдор чыккан, өкмөттүн дагы токтом чыккан, биздин администрациянын жергиликтүү бийликтердин айыл өкмөттөрүнө токтом чыккан, баардык тойканалар, чоң заведениялар жабылган. Айыл өкмөттө саны жалпы канча элдин?
Нукут району боюнча. Жок, азыр Лупи файл өкмөтү боюнча. Жаңылык. Зулпи айлык боюнча 21 миңге жакын, Жаңылыкат айлык 28 миң. Канча койка даярдадыңыз эле дагы? 40 койка. Жок, 40 койка бул алдын алуу больницанын госпиталі даяр. Бүгүнкү күндө биз обсервацияга азыр даяр 700 койка даяр. Бирок азыр биз келе жатканда блокпосттон ошол дезинфекциялабай эле адамдарды жөн гана кайтарып атат. Бул жака силер кирбегиле, силер чыкпагыла деп эле кайтарып турат. Эч кандай дезинфекция болбой жатат. Себеби бул мыйзам. Мен бул жерде азыр губернатор жерде салмак сатуусун орунбасар жерде мен официалдуу түрдө жарыяламай сайын андайлар нерселер ишке ашпайт. Мен аны жарыяны жасадым, себеби бул деген сөз ошол үчүн коюп калган, биз буга даярданып турганбыз. Бүгүнкү күндө азыр мына санэпидемстанциянын кызматкерлери, медицина кызматкерлери ошол жерге атайын формасы менен алып барышат. Санаттар. Адистерден да интервьюлар дайындап турсаңыз жакшы. Нукат райондук ооруканасына барабыз. Кечиресиздер, мисалы бизде мына ушул коопсуздук максатында штаттын жетекчиси, район штаттын жетекчиси катары мен гана маалымат беремин. Бар жок, мындай туура эмес маалымат берилбеш үчүн биз атайын өзүбүзчө ички сүйлөшүүлөр бар. Өкмөт жетекчиси маалымат берет. Райондук оорукананын жетекчиси бере албайбы? Жок. Как штаттын жетекчиси катары мен гана маалымат бере алсам. Канча айылга блокпост коюлду? 3 Блокпост. Айылга. Азыр биз мындай оперативный иш башташ үчүн айлык өтөөнү баштаган деп атат. Бирок 3 айылга ошол жерде көзөмөл бар. Кайсы айылдар айтып алсак? Эми ошону азыр айылдарды айтпай эле турайын, кийинки аптага айтайын. Азыр алдын ала жүрмөлөр паника чыкпашпаса. Жок, паника чыкпайт да. Биз бул маалымат баары бир кечки тапта биздикичи. Эми мындай айтайын, азыр мен биздин айылдарда элдер жыш жайлашкан да, билесиздер. Азыр үйлөрдүн карталарын кайсы жерге азыр схемалар түзүлөт. Себеби билесиздер, бириде мисалы бир тургун баягы көчөдө болсо, ал мисалы бир айыл менен турса, ошол эле көчөнүн наркы бети башка айыл болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн биз азыр багыш жок деп азыр ошол жака кеткен основной жолдорду блокпост койдук. Азыр биз сужение кылабыз дагы, баягы ошол айылга, ошол көчөгө, ошол жерге кире турган жолдорду багып. Дезинфекция башталып элек азыр. Каяктын дезинфекциясы? Блокпост койгон айылдарда. Жок. Тапшырма берилгенде башталат. Качан башталат? Азыр чечим азыр саат 10:00 чыкты. Азыр команда кетти, салмак сактоо кызматкерлери кетишти. Дезинфекция айылдар. Негизи мекеме ишканаларды, базарларды, дезинфекция буга чейин болуп бүттү.